Саламатсыздарбы? Ататүрк Ала Тоо университетинин окуучусу Калыс Бекмембетов. Бүгүн биз сиздер менен туындуну Maple'да чыгарышты үйрөнмөкчүбүз. Баштап туындуну тактада чыгарып көрөлү, 3 туындуну чыгарып көрөлү. Жеңил, орто, татаал. Үчөн кийин Maple программасына кандай чыгарышын үйрөнөбүз. Баштап f at x бир жөнөкөй бир функция берилген. Ошол функциянын катары менен даражасын алып көрөлү. Мисалы, f at x'тин биринчи даражасы. Бул да туунду алышты өзүңүздөр билесиздер. Даражасын коэффициенти менен көбөйтөбүз жана даражасын 1 минус кылып азайтып кете беребиз. 4x кошулган 10. Бул биринчи туунду болду. Эми экинчи туундуну карап көрөлү. Экинчи туундусу жөн гана 4. Эми үчүнчү туундуну карап көрөлү. Үчүнчү туундусу 0. Бул жөнөкөй бир функциянын туундусу болду. Эми биз бир аз татаалыраак функциянын туундусун алганын карап көрсөк, эки функция көбөйтүлүп атат көргөнүңүздөрдөй. Бунун туундусун алыш үчүн көбөйтүү куралын колдонобуз. Көбөйтүү куралы оң жакка жазып койдум. Эки функция көбөйтүлүп жатылат. Бул көбөйтүү куралы боюнча биринчи функциянын туундусу жана көбөйтүлгөн экинчи функция кошулган экинчи функциянын туундусу көбөйтүлгөн биринчи функция. Эми муну мисалда карап көрөлү. f of x'тин биринчи туундусу. Курал боюнча биринчисинин даражасы көбөйтүлгөн экинчиси өзү. Синус x. Курал боюнча кошулган эми экинчинин даражасы синус x'тин даражасы көбөйтүлгөн биринчиси өзү. X'тин экинчи даражасынын туундусу 2x болот. Көбөйтүлгөн синус x жана кошулган sin x'тин даражасы cosine x. Көбөйтүлгөн экинчиси өзү. Бул көбөйтүү куралы менен чыгарып кийинкиси татаал бир функциянын туундусун алганын карап көрсөк, бөлүү куралы боюнча чыгарабыз. f at x барабар бир функция бөлүнгөн дагы бир функция. Анын туундусун алыш үчүн f at x'тин туундусу барабар биринчи функциянын туундусу көбөйтүлгөн экинчи функция өзү туундусу эмес, минус экинчи функциянын туундусу көбөйтүлгөн биринчи функция өзү бөлүнгөн экинчи функциянын экинчи даражасы. Ушуга ылайык алда бир мисал чыгарып кетсек, көргөнүңүздөрдөй бир функция бөлүнгөн экинчи функциясы. Бунун f at x'тин биринчи даражасы курал боюнча биринчи функциянын туундусу көбөйтүлгөн экинчиси өзү. Синус x кошу 2 жана минус экинчисинин туундусу экинчисинин туундусу көбөйтүлгөн биринчиси өзү бөлүү экинчисинин экинчи даражасы sin x кошулган 2 экинчи даражасы. Буну чыгарсак x'тин үчүнчү даражасы 3 x'тин экинчи даражасы болот. Көбөйтүлгөн экинчиси өзү жазылат. Минус sin x тыкы жөн гана cosine x.
көбөйтүлгөн x'in 3 даражасы бөлүнгөн sin x кошулган 2'nin 2 даражасы. Биз ушуну менен 3 функциянын туындусун тактада чыгардык. Эми буну биз Maple'да кандай чыгарарын карап көрсөк. Эми биз тактада чыгарганыбызды Maple программасы менен чыгарышты үйрөнөлү. Баштап бизге берилген функцияны Maple программасына таанытуу керек. Кантип таанытабыз? Ушинтип таанытабыз. X'тин 2 даражасы. Бул биздин эң биринчи жөнөкөй функциянын туындусун алганда чыгарганбыз. Биринчиден берилген функцияны f 2 точка барабар x стрелка коюп туруп биздин функцияны жазабыз. Кийин enterди бассак биздин функциябызды кабыл алды. Кийин биз каалашынча бул функциянын үстүнө иштесек болот. Мисалы даражасын алалы. Биринчи даража көргөнүздөрдөй биз чыгаргандай чыкты. Эми экинчи даражасын алып көрөлү. Экинчи даражасы, үчүнчү даражасы, эсиңиздерде болсо биздин үчүнчү даража 0 чыккан. Эми буну башына сызыкча кое бербестен сан менен да жазсаңыздар болот. Кашанын ичине канчанчы даражасын алгыңыздар келсе, ошол санды жазсаңыздар болот. Мисалы 3-чү даража. Биздики 3-чү даража 0 чыккан болчу. Көрөйлү. Ошондой эле Maple программасында 0 чыгарып берди. Эми биздин орто даража көбөйтүү формуласын колдонулган даражаны чыгарып көрөлү. Аны биринчиден Maple программасына тааныталы. Стрелка x'тин 2 даражасы көбөйтүлгөн синус x. Maple биздин функцияны кабыл алды. Кийин биринчи даражасын сан менен жазалы. Мисалы 1. Көргөнүздөрдөй биринчи даражасын чыгарып берди. Бунун экинчи эмес, үчүнчү даражасын чыгаралы. 3. Үчүнчү даражасын чыгарып берди. Бул жерге биз 3 сызыкча койсок дагы үчүнчү даражасын чыгарып берет. Эч айырма жок. Кайсынысы сизге ыңгайлуу болсо ошону колдонсоңуз болот. Эми үчүнчү татаал дегенибиз бөлүү куралын колдонуп чыгарганбыз. Ошо бөлүү куралындагы мисалды таанытып кетейли. X'тин 3-чү даражасы бөлүнгөн синус x кошулган 2. Maple биздин функциябызды кабыл алды. Кийин f'тин биринчи даражасы. Биринчи даражасы. Эсиңиздерде болсо биз көбөйтүп чогуу чыгарган элек. Бул Maple чыгарды. Буну көбөйтсөңүздөр биз тактада кандай чыгарсак ошондой чыгат. Ишенбесеңиздер чыгарып көрүңүздөр. Эми экинчи даража. Ушунун эле экинчи даражасы. Бул өтө узун болуп кетти, бирок чыгарсаңыздар ушундай чыгат. Кыскасы, каалаган бир функциянын Maple'га таанытып, анын үстүнө иштесеңиздер болот. 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы чексизге чейин даражасын алып иштесеңиздер болот. Китептен иштеп көрөлү. Мисалы бул жерде функциялар берилген. Ошол функциянын бирисин алып Maple'га чыгарып көрөлү. Мисалы
ln 2x дейт. ln 2x'ti мапleга чыгартып көрөлү. Биринчи функциябызды анықтайлы. Кандай эле ln 2x болчу. ln 2x. Биздин функциябызды кабыл алды. Кийин биринчи даражасы чыкты. Бул жерде Maple өзү кайсыл формулага туш келсе, ошол формула аркылуу чыгарат. Биздеки көбөйтүү формуласы, бөлүү формуласы каалаган формула аркылуу чыгара берет. Кайсынысы туура келсе. Ошону менен биздин сабагыбыздын соңуна келип жеттик. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.